Assalamu алейкум достор, мен Нарима, менин жанымда мамам менен папам. Мен бүгүн деген мамам менен папамдан интервью алып, негизи Америкага келген кандай экен, папам менен мамам 5 жылдан бери Америкага келип жүрүшөт. Ошол кайсы аэропортто кандай өтөт экен, негизи кандай кыйынчылыктар бар экен, Америкада жашаган негизи эле жагабы мамам менен папама, ошол жөнүндө интервью алып сиздерге көптөгөн информация бергим келип турат. Эми папа айтып берсеңиздер, сиздер 2016 жылы же 17 жылы визага кирдиңиздер, ошондо визага кирип атканда көп адам болду эле, негизи эле кандай суроолорду алдыңыздар эле, ошол жөнүндө айтып берсеңиздер. 17 жылы майда визага киргенбиз. Кирип суроо бергенде менден сурады. Фермер экенсиз, малды ким карайт? Мен жооп бердим. Малды балам бар, келиним бар. Ошолор карайт. Мен үстүнөн директормун дедим. Болду, анан өтүп кеттим. Эми Америкага барасыңарбы? Же барыңар келбей жатабы деди. Биз барабыз дедик. Анда $45 $90 төлөңүздөр деди. Төлөп коюп кеттик. Эртеси визаны алдык, паспортубузду. 12 майда Америкага учуп кетип баратып, Шереметьево, Нью-Йорк, Чикаго болчу. Аердан Москвадан орустар көп түшкөн. Ошол орустар менен декларация, миграционный карточка толтуруп, анда миграцион толтурчубуз. Орустар менен таанышып, булар да бизге окшогон туристтер экен деп, самолеттон түшкөндөн кийин аларды ээрчип алып, башка странага кетип калыптырбыз. Көрсө алар Американын гражданинleri экен. Көрсө алар компьютерди басып эле өтүп кетет экен. Аяктан бизди бөлөк жака кайрды кайта. Ал точкага келгенче жарым саат өтүп кетти. Эл көп. Ошентип анан биз таможняга келип, таможня өтүп атканда сурады, каяка барасыңар деди. Чикагога. Кызым турмушка чыккан, күйөө балам бар. Анда адрести көрсөткүлө деди. Чоң плакатка адрес жазып алганбыз. Адресин жазып берип, антимитип чыксак, сумкабызды алалы десек, биздин эле сумкабыз калыптыр, эл жок. Сумканы алып келатсак, астыбыздан кайта полиция тосту бизди. Аерден англисче сүйлөдү, биз но дедик. Анан миграционный карточкаңар гана деди. Биз полицейскийди көрсөттүк таможнядагы. Ошо жака алып барды бизди. Аерден таможняда сурады. Мен алгам деди. Ошентип бизди бөлөк жолго салып жибериптир. Биз бөлөк терминалдан чыктык. Ошол жерде күтүп отуруп 1 саат отурдук. Караңгы. 1 сааттан кийин келип, күйөө балам тосуп алып кетти. Бул биринчи жолу учканыңыздар, Экинчи жолу каяка учтуңуздар? Экинчи жолу Шереметьево, Нью-Йорк учтук. Нью-Йорктон таможняды бат эле өтүп кеттик. Аерден эчтеке текшерген жок. Баары жакшы деп эле 6 айга басып берди. Ошодон өтүп кеттик. Сумка-пумкабыз текшерген жок. Үчүнчү жолу Шереметьево, Лос-Анджелеске учкам. Лос-Анджелестен да орустар көп экен, аерден да таможнядан жакшы өтүп кеткем, 6 айга басып берген. 4-нчү жолу Стамбул, Чикагога учтук. Чикагодан Аризонага, штат Аризонага кетмекпиз, Феникс шаарына. Ал жерден бизди полицейский таможнядан тосуп, англисче бизге сүйлөдү. Англис тил билбейбиз. Эмне деп айтып атат, ошентип бизди 15 мүнөт кармады. Өткөрбөйт.
Ал англисче эметет. Чикагода болчу бул. Чикагода болгон жумуш. Ал бизге англисче сүйлөйт, биз эчтеке түшүнбөйбүз. Ошентип арт жагыбызды карасак, бир орус жигит келип калды. Орус жигиттен орус бизге переводчик болуп бер дедик. Ал келип бизге переводчик болуп көрсө бизден каяка баратасыңар, ошол адрести сурап атыптыр. Анан мен сумканы ачып, адрести алып берсем, 6 айга печать турду. Кайта бир полицейский чакырып, бизди бөлөк жака камады. А жерде 15-20 мүнөт выяснение кылганча отурдук. Ошол выяснение кылган жөнүндө подробныйраак айтып берсеңиз? А жерде выяснение кылганда бизден ошо күйөө баламдын телефон номерин бергенбиз, Аризонада үйдүн номерин бергенбиз. Ошону күйөө балама чалып, чын эле сен кайнатаң, кайненеңби же бөлөкпү, сага эмнеге келатат деп сураптыр. Анан күйөө балам аларга мен кайната, кайненем новоселияга үй тойго келатат деп жооп берип, анан бизди 20 мүнөттөн кайта чыгарды. Ошол жакта көп адамдар отурат экенби? Эмне үчүн ошол жака киргизет экен? А жерде киргизгенде ар кандай причина көп экен. Нелегальный, легальный, бирөөнүкү прострочный, кээ бирөөсүн ошол жерден артка кайрыйт экен. Карат эсмедеби, эмнеси англисче сүйлөп атты, биз жакшы түшүнгөн жокпуз. Ошойдон барып, сумкабызды алып чыгайлы десек, бизди тиги контрольный пункттан кайта текшерди сумканы. Сумканы текшергенде ичинде чучук, өрүк, мейиз, таттуу, конфет, санфет, небереме чоң бычий сердце помидор алып келаткам. Анан колдо үйдө өскөн алмадан үсүп, 2 килограмм, 1 кило помидор, 1 кило алма болчу. Неберем жесин деп алып баратсам, аны таможниктер алып, өздөрүнчө кужулдап, 3 салафанга бөлүп алып алышты. Англис тил билсем, айтмакмын, эмне аны гарбичке таштабай салып атасыңар. Англис тил билбейм. Айланайын да келатканда англис тил үйрөнүп келгиле. Англис тил билбесеңер мага окшоп кор болосуңар. Негизи ушул Америкага келатканда тил билбесең же аэропорттон коркуп кетем деген коркунучтар барбы? Например, көптөрү жасат да, мамамдарга сопровождение болуп бергиле, ушундай депчи. Силер корктуңарбы негизи биринчи жолу учуп келатканда, кандай болду? Эми биз деле биринчи жолу чыкканда биринчисинде мындай коркунуч болду. Анан только бияктагы элдер абдан приветливый экен. Бирденке сурасаң, байкуштар мындай дудуктуша болсо да объяснять этип, тигиндей баргыла, мындай баргыла деп бирөөдөн сурасаң эч убакта жок билбейм деп айтпайт экен. Сразу эле бизди сопровождать этип, терде барсаң, биякка барсаң деп көргөзгөндөн түшүнүп эле келип аттык. Биринчи учуп келатканда деле кыйын болгон жок. Ошолордун айткан боюнча эле келип, анан өзүбүз дагы тиги терминалыбызды карап, кайсы жагынан эмеси экен, кириш керек, каерде номери чыгыш керек, ошолорду билип, анан ошо менен эле келип аттык. Только каерден түшүнбөй калсаң, любой кишиден токтоп сурай калсаң эле байкуштар жантылашып жооп берет экен. Бияка киргиле, бияка келгиле. Кээ бирөөлөр даже моно жерге баргыла деп абдан көргөзүп берет экен. Анан түшүнөт экенсиң, түшүнүп эле кыйынчылык болгон жок, тез эле учуп келдик. Эми силер айтасыздар да, ошо 3-4 аэропортко учуп келип кундуңуздар. Ошол аэропорттордун эң жаманы кайсы деп айта аласыздар? Эң жаман аэропорту таможний, Чикаганын таможний жаман. Биздин чучукту жегенди үйрөнүп алыптыр бияктагылар. Чучук дегенде баарын алып коет. Өрүк баарын. Калган эчте конфет, санфетиңе тийбейт. Негизинен эми Американы алганда сиздерге Америкага келген жагабы? Негизи биз Аризонада жашап көрдүк, Чикагода жашап көрдүк. Ушу эки штаттын кайсынысы сиздерге жакты? Же болбосо Сан-Диегого бардык, көп штаттарга бардык. Ошол штаттардын кайсынысы сиздерге жакты? Нью-Йоркко бардык.
Maga en жакшы жаккан жери Сан-Диего. Сан-Диегода океандын жээгинде орусча сүйлөгөндөр көп, жана Кыргызстандын природасы. Сопко тоо болуп, бизде өскөн чөп, чар, бак, сак баары ошол жакта өсөт экен. Эң жакшы эле жери ушу Сан-Диего экен. Погодасы дагы? Погодасы бүт баары жакшы экен. Анан Нью-Йоркто дагы кыргыз, орустар көп экен. Нью-Йорк, Чикагода биз жашаган жер, мен жашаган жер самам орустар көп. Мен ошон үчүн англисче билбейм. Орустар менен көп общение кылам. Кыргыздарга анда-санда той-сой, сайт деле барбасам, мен көбүнчө общение орустар менен болду. Сизгечи мама каяк жакты? Мага Чикаго жакты. Чикагода деле биякта деген кыргыздар көп, тойлор көп эле болуп атты. Кыргызстанга окшоп эле тойлордо жүрүп аттык. Тушо тойлордо болуп аттык. Көп тойлордо болуп аттык. Келин тойлордо болуп аттык. Ошо Чикаго деле жакты. Чикагонун погодасы деле жакты. Чикагонун погодасы биздин Кыргызстанда экен. Жамгыр болуп кеткен, кар жаап кетет. Эме жагып дейт. Ишилсе погодасы жакшы, Кыргызстанда эле. Мага Чикаго жакты. Анан папа сиздин бутуңуз ооруйт. Ошол жөнүндө дагы сүйлөп кетким келет. Папамдын деген өзүнүн хронический болезни бар, буту ооруйт, ошого деген бул жактын медицинасы сизге кандай экен, ошол жөнүндө да айта кетсеңиз. Менин бутум Аризона штатында жүргөндө кармап калып, 6 айга баргам, 4 ай кыйналгам. Ошол жактан бир доктор менен таанышып, орусча тил билген. Ал Ташкенттен келген врач экен. Бияка калып 24 жыл болуптур иштегенине биякта. Ошол врачтын жардамы аябай тийип, ошол врач менен жакшы болуп, ушул күнгө чейин дары дармек эмне сурасам ошонун баарын жазып берип жатат. Ошол врачка чоң рахмат. Азыр сен көр, мен көр, баягы ооруган жерим жок. Азыр ошол чүт башталып келатканда эле дарысын ичем, тып басылат. Негизи Кыргызстандын дарылары менен сравнивать эткенде Американыкы күчтүүбү же Кыргызстандыкы экөө бирдей элеби? Кыргызстандан ар кайсы дарыны бере берет. А жерден көп деле Американыкындай жардам берчү эмес мага. Мага самагыламда Американ дарысы жакты. Уже ичкениме 3 жыл болду. 3 жылдан бери ошо дарысын үзбөй ичем. Ошол врачка рахмат. Кызым ошол жакта жашады. Аризонанын бир жаккан жери аякта Дордой базар бар. Ошо Дордой базар мага аябай жакты. Дордой базар биздин кадимки Дордой базары. Башка штаттарда андай базар жок. А жерде кадимки Дордой базарында каалаган кийим, бут кийим бүт аласыз. А калган штаттарда магазинден аласыз. Ачык Дордой базардай контейнерлер турат. Анан барып калганыңды ала бересиң. Анан ат базарларды айтпайсызбы? Аризона штатында мага жаккан, мен өзүм ат спортун жакшы көрөм. Ипподром бар. Мен ошо Аризона штатында 3 жыл жашады кызым. Ошондо мен 6 айга келгенде бир айда 3 жол ат жабышка барчумун. Ошонусу жагат мага. Анан ат магазин бар. А жерге атка эмне керек, ошонун баарын сатылат. Сиз алып кеттиңизби ошондон? Алып кеткениңизди айтып бериңизчи. Ат жабдык алып кеттим. Мурун бир Кыргызстанга ат жабдык алып баргам. Ал ат жабдыкты бир аял киши мага подарка кылган. Андан кийин 22-жылы Аризонадан биз кайта Чикагога көчүп атып,
ат магазинге барып ошондой жабууну $120 сатып алдым. Анткени бияктын жабуусу мага жагып калды. Жакшы, эми последний пожеланияларыңыздарды айтып коюңуздар. Жаштар азыр көп келип атат. Анан көптөрү сурайт да, каарылар 45тен кийин өткөндөн кийин келсек болобу, кандай болот деп ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Ой, бул Америкада 90го чыксаң деле келе бер. Биякта көп жашайт элдер, чал кемпирлери. Биздикинде 60тан өткөндөн кийин болду, мен тияка барам деген жок. Булар кайта жашаганга умтулат. Булар бу жерде 90го чыккан кемпир чал такси айдайт. Американын ушунусу жакшы. Мен терим оорuyт, берим оорuyт деп жаалап жок. Медицина картаң кишилерин жакшы карайт. Ооба, бияк жакшы абдан. Биякта деген, биякка келгенде бардык эмелердин баарын унутуп коесуң. Только тил билиш керек. Тил билсең, иштегенге дагы болот. Тил билип келиш керек. Келе тургандарга каалоо тилек. Мен подписчиктериме каалоо тилек. Жаңы келе жаткан, грин карта утуп келе жаткан кыз балдарга айтарым, биринчиден англис тилде үйрөнүп келиңиздер. Бияка келгенден кийин иштеш керек, жана дагы иштеш керек. Жумуш көп. Биякта, тиякта жүргөндөгүдөй биякта алдабайт. Эмне иштеп тапсаң, ошол акчаңдын баарын аласың. Акча жакшы төлөйт биякта. Только тил билиш керек. Тил, жана дагы тил. Хоть кичине болсо дагы тил билип келиш керек. Анан кийин уже биякта иштегенден кийин уже үйрөнүп аласың. Кичине болсо да тил билип келиш керек экен. Мам, пап, сиздерге чоң рахмат. Интервью бергениңиздерге. Эми Кыргызстанга сапар алып атасыздар. Сапарыңыздар байсалдуу болсун. Дагы көп келип туруңуздар, Кудай кааласа. Уже келип көнүп алдыңыздар. Эми дальнейшем дагы сиздерди ошо Америкадан кайра күтөм. Рахмат.